Эх, Америка. Тик. Америкадан Old Navy деген аябай Head жакшы north toward Brookhill Boulevard. магазин бар. Old Navy деген аябай жакшы бренд да. Turn left onto Brookhill Boulevard. Then turn Өзүнүн left on Brookhill завод Boulevard. фабрикаларын баары чет өлкөдө. Малайзия, Кытай, Turn left to stay on Камбоджа, Brookhill Boulevard, then turn Вьетнам. right onto Cattleman Road. Жана ошол жерде тигилет. Бирок Американын жашоочулары үчүн Американын жарандарына аябай кандай сапаттуу, жаш балдарга болобу, чоң кишилерге, аялдарга болобу, ушундай сапаттуу кийимдерди тигет. Ошол жерден кимден ким билбесе, Америкада жүргөндөр, эми баарыңар деле билесиңер да. Эми жаңы келип аткандар болсо ошол жерден алсаңыздар болот. Анткени биринчи ал жерге деген карточка забайт этип алыш керек да. Кредитный карточкачы, платежный. Ошону менен силер шашпай төлөсөңөр болот, плюс еще силерге жакшы скидка берип турат. Ошондой жакшы ыңгайлуулуктары бар. Кичинекей балдарга аябай жакшынакай кийимдер, аялдарга, өзүңөргө кыздар жакшы кийимдер таап алсаңыздар болот. Аябай жакшы скидка менен алсаңыздар болот. Continue on Cattleman Road for 4 miles. Cattleman Road for 4 miles дейт. Түз жүрөт экенбиз. Бүгүн аба ырайы түнөрүп турат, жаан себелеп жатат. Флоридада биз жолдошум экөөбүз келгенден бери аябай катуу суук боло элек болчу. Сары күйдө өтүп кетели. Вот, хорошо. Ысык да болуп аткан, океанга барып, бутубузду салып, кичине сейилдечүбүз. Азыр суук болуп атат. Январдын 21 болду бүгүн. Кече күнү Трамптын инаугурациясы болгон. Бүгүн ушундай погода. Бүгүн негизи эле Америка боюнча суук болуп атат дейт. Кар жаашуу жерлеринде катуу кар жаап жатты, жаан жаашуу жерлерде катуу жаан жаап жатты. Эми ошол Трамп жакшы президент болуп кетсе экен. Эми бул биякта жүргөн башка иммигранттарга да чоң тиешеси бар да. Кыргыз мигранттарга дагы документ ала албай жүргөндөр ушул 25-жыл баары документ алып, грин карт ала албай жүргөндөр грин карт алып кетсин. Буюрса иншаллах баарыбыз ушул жерден окат кылалы деп, жамбагалы деп, үй бүлөбүздү ойлоп, үй бүлөбүздүн материалдык жагдайын ойлоп жүрөбүз турабы? Ошон үчүн баарыбызга жакшы президент болуп бергени жакшы. Стоп сайнга келдик, надо стоп делать обязательно и проехать. Биякта стоп сайндарга токтобосо каюк крышка. Особенно там ушул жерден, аны коткон жерден эме полицейский турат да, мотоцикл тээп, аркага улап келип штрафтап чойтуп салат. Скорость 40-45 болуш керек, 40 экен. Ошол туугандар, ушул жаңы шайланган президент Американын Дональд Трамп эми кудай сүйгөн жакшы президенттерден болсун, жакшы максаттары бар. Эми ким билет, муну иштетпей коюшобу. Баягы пропаганда болуп атканда, раллиси муну атышканда, ошон үчүн ошондой бир кооптуу дагы маселелер бар. Мунун өмүрүнө жакшы эле болсо экен, жакшы болуп турса эле бүтүндөй элине ушул жерде жүргөн миллиондогон, миллионго жакын мигранттар бар бизде. Ар кайсы мигранттарга кошкондо. Вот, ошонун баарыбыз тынч жашап, тынч иштеп, бизге башка эмне керек? Ошол
дегендерчи бирөөлөр Трампты колдоп атат, бирөөлөр колдобой атат, билбейм эмнеси жакпай атат. Маган азыр пока баары жагып атат Трамптын бүт баягы өзүнүн предвыборный эмеси бар болчу да, программасы жаман эмес. Эми мыйзамсыз кирген мигранттар менен күрөшөм деп атат. Туура дейм, мыйзам чегинде кирген жакшы да, кагаз менен туурабы. А мыйзамсыз жөн эле аттап кеткендер канча? Алардын ичинде канча криминалдар бар? Кыздарды зордуктап, уурдап, тонап аткан, ошол жасап атат анын баарын. Ошон үчүн ошол нелегалдарга каршы ошондой бир компания жүргүзөм деп атат. Эми кагазы бар кыргыз мигранттарга салакасы тийбек болуш керек, баары жакшы болот. Эң негизгиси убагында сотко барып берип, ошо иш каралат да, эми мыйзамдаштырыш керек да, легализация деп коет. Вот ошону убагында кылса эле баары эле жакшы болуш керек. Буюрса эми үйдө жүзү боюнча тынчтык болсо болду. Мына Украинадагы согуштагы буюрса токпочудай болуп атат, Путин менен сүйлөшөм деп атат. Эми баары жакшы болуп кетсе экен. Бизге эмне керек? Бизге тынчтык керек. Баарыбыз эле чоң акчанын аркасынан түшүп алган сыяктуубуз. Эми Кудайдын буйруганын көрөбүз. Кайда жүрбөсөк да, туурабы? Кыргызстанда жүрөбүзбү, башка өлкөлөрдө жүрөбүзбү? Алла Тааланын буйруган рызкысын көрөбүз. Ай, колум аябай жаман тартылып калыптыр го. Ужас какой. Азыр туугандар, бул Америкада популярдуу болгон 1000 feet at the traffic circle. Take Old the third exit Navy. onto DeSoto Road. Old Navy деген магазинге барабыз. Бул кандай магазин? Бул аябагандай жакшы магазин. Сапаттуу кийим кече алса болот, жалаң балдардын, аялдардын, эркектердин кийимдерин алса болот. Бул Америкадагы бренд. Бул магазиндин фабрикаларынын баары чет өлкөдө. Камбоджа, Вьетнам, Кытай, ар кайсы жерлерде. Бирок материалы жакшы, сапатта, жогорку сапатта тигилип Exit the келет. traffic circle onto DeSoto Road, then turn right. Рахмат. Американын жарандарына сапаттуу тигилет. Мен негизи көп эле кийимдеримди балдарыма, өзүмө, жолдошума ушул Old Navy деген магазинден аламын. Кимде жан келип Америкага In a quarter mile, your destination will be on the left. кандай магазинден кийим кече алсак болот дегендерге кулаңарга алтын өтө жакшы магазин, ошого келип соода кылсаңыздар болот. Арзан кийимдерди тапса болот. Clearance деп коет, распродажа болуп турат. Ошол малдарды анан бияка карточка жаздырып алыш керек да. Кредитный карточка жаздырып, именно ошол Old Navy'дин шашпай төлөсө болот. Плюс аябай жакшы скидка менен соода кылса болот. Азыр ошондон азыр машинаны бир жерге коюп алалы. Так, Best Buy дейт дагы. 0.1 miles калды. Анан месергичиндеги кийимдерди көрсөтөм. Аябай жакшы, мага аябай жагат десем. Бүтүндөй неберелер бар, ушул Old Navy'ден кийишет. Kohl деген да магазин бар. Kohl деген. Анын да скидкаларына кошулуп калсаңар, ал жерде дагы жакшы сапаттуу кийимдерди алса болот. Эми алына жараша дейби. Чөнтөгүңөр калыңдыгына, жукалыгына жараша Америкадан кийинет. Эми америкалыктардын өзүлөрү арзан кийинишет, арзан. Your destination is on the left. Көрдүм, рахмат. Бул жерде орун жок сыяктуу. Бул жерде орундар толтура экен. Токтоп алалы. Анан машинени кайда койгонду эстеп алыш керек.
Este olaya kalçı olsun. Bizdeysin ilk saat. Geldik. Gittik. Ondan sonra ekan 22 23 dollar. Почти 9-10 dollar болып қалады. Мая клиренс дейді да, маяқта. Мұндай клиренс деген жерден алыш керек. Клиренс. Осы жерде айбай сонын арзан, соны шымдар болады. Мынада клиренс екен. Айбай соны микровилmet классная рубашка. Клиренс. 12 доллар. Onun bu 13 dollar. Нормально стоящий. Жақсы киімдеркен. Оның бары клиренс, оның бары распродажа екен. Оның бары распродажа екен. Клиренс дегенде бары распродажа. Ол кішкенекей балдардың көйнектері. Чисто фланель. Old Navy. Клиренс дейді. 15 доллар дейді. 15 бе? 15 деп жазып тұрады. Вот. Классный. Жұмшақ. 50% скидка. Мына ушундай алса болот. Бірақ айбай жақсы. Мына мақта детский бұлардың бары клиренс. Айбай соны немелерді алса болот. Мен өткенде şu nevrelerime şu жерден айбай жақсы киімдерді алып бердім. Şu жерден таңдап алғанмын. Айбай соны алыш. Классный. Қыздарға болуы, еркек балдарға болуы, шундай сонын. Соны маған айбай жағады шу. Мына модик вообще фланель. Bunun bağısı 7 dolar, 8 dolar. Представляете? Sonra şımдар mına. Çok yumuşaklı ekensi. Şunun bari 12 dolar. Пожалуйста. Bu yakta dağı baldardık. Sonra şımдар, sonra koftalar. Олар ayva çakat. Nerelerime sonundayken. Onlara da уже aldım уже böyle.